Assalamu alaikum, Tattoo Baraqcha kanalına hoş geldinizler. Sizler менен бүгүн эч кандай сливкисиз, творожныйсыз өтө карапайым торт жасайбыз. Андыктан видеону акырына чейин көрүп, лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Эң алгач жумурткабыздын үстүнө сахарыбызды акырындык менен кошуп отуруп, массабыз 2-3 эсеге көбөйгөнгө чейин жакшылап миксерлейбиз. Un, разрыхлитель, какаону электрлик көрүп 2-3 бөлүккө бөлүп кошуп алабыз. Массабызды басып албастан лопатканын жардамында астынан үстүнө карай акырындык менен аралаштырабыз. Эң акырында жылуу суубузду кошуп, дагы бир жолу аралаштырып алабыз. Биздин масса мына ушундай абалда болот. Эми 22 диаметрдеги формабызга коюп, алдын ала кызытып алынган духовкабызга салабыз. Бисквитибиз бышканга чейин ичине крем даярдап алабыз. Түбү калың идишибизге жумуртка менен сахарды кошуп, венчиктин жардамында жакшылап аралаштырабыз. Үстүнө кукурузный крахмал, эгер крахмал жок болсо, кадимки эли унубузду колдонсок болот. Сүттү куюп, жакшылап аралаштырып алып, отко коюп кайнатып биширип алабыз. Кремибиз кайнап чыккандан кийин жылуу кезинде эле сливочный маслобузду кошуп, бирдей массага айланганга чейин жакшылап лопатканын жардамында аралаштырабыз. Биздин кремибиз даяр. Бисквит толук муздагандан кийин формадан чечип алып, теңдей кылып 3кө бөлөбүз.
бисквитти бөлүп алгандан кийин сборка жасайбыз. Сборка кылып бүткөндөн кийин бетине аба кирбегендей кылып жаап, холодильникке кремми сиңүү үчүн бир түнгө коюп алабыз. Биздин торт холодильниктен чыкты. Эми кальцийдон акырындык менен бошотуп алып, бетине глазур себебиз. Торттун бетине өзүңүздүн каалооңузга жараша ар кандай кылып кооздоп алсаңыздар болот. Биздин тортубуз өтө жумшак жана даамдуу болуп турат. Эң негизгиси карапайым гана азыктардан жасалат. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Баарыңыздарга аш болсун. Эгер жасаган болсоңуздар, комментарийге жаза кетиңиздер.